Саламатсыңар балдар. Бүгін Чын Құран айының 27 күнгі дүйшөмбү. Барыңарға ден соолук. Кутман күнүңөр менен. Бүгін сабактын темасы текст менен иштөө. Тема көкөмерен. Бүгүнкү тема биздин тема өтө кызыктуу. Көкөмерен бул уламыш. Уламыш бул орусча айтканда легенда эмесе жакшылап көңүл бургула. Эмесе бүгүнкү сабактын максаты тексттин мазмуну жана мааниси боюнча маалымат алабыз. Получим информацию о текста көкөмерен. Экинчи сөз байлыктарыбызды жана байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү жаратылышты сүйүүгө жана аны коркоого тарбияланабыз. Учимся любить природу и защищать ее. Эмесе көңүл бургула чогуу окуйбуз. Окуйбуз жакшылап түшүнгөндөн кийин тексттин негизинде кластер кылып иштеп чыгасыңар. Ал үйгө тапшырмага. Эмесе келгиле чогуу окуйлу. Илгери бир замандарда ушул азыркы нарын турган жер чытырман токой болгон экен. Токойдо ар түрдүү жаныбарлар жана ар кандай канаттуулар жашаган дешет. Мына ушул жерде көкө деген ары балбан, ары көзгө атар мерген жашаптыр. Ал бугу эликтерге аңчылык кылып, элин, уруусун бакчу экен. Бир жылдары ошол аймакта элди оору каптап, ачарчылык болгон. Ошондой күндөрдүн биринде көкө мерген аңчылыкка чыгып, эч нерсе таппай келе жатса, алдынан бир бугу чыга калат. Көкө мерген жаа менен атып, жарадар кылат. Жарадар бугу качып, бир алачыктын жанына токтойт. Алачыктан тери кийим кийинген байбиче чыга калып: "Сен кайберендердин тукумун жоготуп жатасың. Эми өзүң ошол кайберендерге жем бол", деп каргаган экен. Көрсө, ал кайберендердин ээси болгон экен дешет. Ошентип, жаратылышка зыян кылган көкө мерген бугу эликтер жей турган чөпкө айланат. Чөптүн аты адегенде көкө мерген аталган, кийин бара-бара көкөмерен аталып калыптыр. Ошентип, азыркы күндө нарын тарапта көкө мерен деген дарыя агат жана көкө мерен деген чөп өсөт. Эмесе үйгө тапшырма. Окугула балдар, жакшылап түшүнгүлө, андан кийин класстар түзгүлө, класстар жасап туруп жөнөтөсүңөр. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.